Кыргызстанда bir жылда кеде 35 000, кеде 38 000, 40 000 үйлөнүү болот экен. Ошонун ичинен 8 000, 9 000, 10 000ге чейин ар кандай жылда ажырашуу болот экен. 10 000 үй бүлө ажырашып атат. Бул 25%. Бул өтө көп. Ар бир үйдө бирден бала болгондо эле 10 000 бала мына же атасы чоңоюп атат, же апасы чоңоюп атат. Анын жоопкерчилигин ким алды? Дагы тирүүлөй жетим калтырып кеткен эркектер бар. Мына бизге күнүгө муфтиятка келет. Балдарын тирүүлөй жетим калтырды. 5-6 баласы менен таштаган, жоопкерчилик жок. Россияда же Америкада иштейт, бир тыйын акча салбайт дейт. Эмне кылалы дейт. Мына карандай талага таштап кетип атат. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кафа бил мар'i исман ай юдайя ман яул ау ман якут" дейт. Эң чоң күнөө кылды деп жетиштүү болот дейт, айтып койсок боло берет дейт. Бир адамды ал адам үй бүлөсүнү талага таштаган болсо дейт. Аларды караган эмес болсо дейт, аларды баккан эмес болсо дейт, аларды камсыздаган эмес болсо дейт. Эгер камсыздай албасаң, анда үйлөнбөш керек. Шариятта мен үйлөнсөм, аны карай албаймын, бактысыз кылам деген болсо, анда ал адамга үйлөнүү арам болот. Ан жагында билип алыш керек. Ошондон бул деген бул чоң бир жоопкерчилик. Эртең Аллах субхана ва таала бизден сурайт. Мына Аллах таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум наран ва қудуха ан-нас вал хижара." Бул аятта: "О имандуулар, силер өзүңөрдүн нафсыңарды, үй бүлөңөрдү тозоктун отунан сактагыла" дейт. Эртең мына ошондой жооп бар. Себеби тозоктун отуну адамдар менен таштар болот дейт. Анан таштап койгон болсоң талага, же карабай койгон болсоң, мына ошондо бул нерсенин чоң бир жоопкерчилиги бар. Ошондон биз этият бололу.